Тилек Кыдырмаевич, урматтуу министрибизге суроом. Биздин Свердлов районунан өткөн чоң магистрал бар. Дордой аркылуу, Ысык көлгө. Ошол жол Минтранстын жолу же Көмүр базар, Таш базар, Жыгач базардын жолу. Качан тазалайсыздар? Ал жерде 2 саат пробка болуп атат. Мурунку жылы дагы фракцияда айтканбыз, чоң жыйында айтканбыз. Күчүңөр жетпей атабы ал жерге. Эмне үчүн силер чоң трассаны Таш базар менен Көмүр базар кылып алдыңыздар? Өзү ар кандай министрди, урматтуу Элмез Ракиевич, жанындагы шыбырагандар бузат да. Шеп мындай депчи. Мүмкүн министр интернеттен көрүп атабыз аракетиңизди. Мен азыр бул темага токтолом, областтагы жетекчилериңизди тазалаш керек окшойт. Ошо жооп берип койсоңуз, ушул трасса Көмүр базар болуп тазаланабы же машина өтөбү? Шайлоо Карабекович, жол министрликке карайт. Мен суроону министрге бердим эле. Эгер оор келбесе, жооп берип койсо. Жооп бере берем, мен бияктан так маалыматты жооп бере берсе болбойбу? Өзүңүздөн уксам дедим эле да, алардан угуп эле жүрөбүз да биз. 1 жылдан берчи. Эмне үчүн Дордойдун жанындагы чоң жол? Ал жер боюнча биз болсо 200 предписание бергенбиз. Бизде управление контроля по надзору техники транспортной безопасности деген бизде управлениебиз бар. Предписание бердиңиздер, туура? Предписание бергенбиз. Предписание берген менен биздики болсо жана билесиз да, бул болсо мурун экотехинспекцияда каралчу, ошо управление контроля по управление по контролю транспортной безопасности деген ошол болсо Минтранска өткөндөн кийин жана ошо снос деген эмеси калып калыптыр. Ошону болсо мына силерге жакында киргизип атабыз, ошо сностун немесин бизге ошо немесин алып бергиле деп. Азыр болсо биз предписанияларын берип прокуратура менен чогуу иш алып барып атабыз. Түшүнүктүү. Ошол өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Ушул чоң трассада, ошол объездде машина өтпөй эле чоң КАМАЗдар туруп алып базар болуп кеткенин туура деп эсептейсизби? Жок, туура эмес, анан айтпайм, ошо боюнча иш жүргүзүп атабыз депчи. Биз жазып алып контроль кылып койсоңуз ошону, Кандай дейсиз? Жазып алып контроль кылып койсоңуз. Ооба. Ал же мүмкүн болбой калды өткөнгөчү. Мага ошол Энес ай, Акбата конуштарынан аябай көп каттар келип атат.